Кредит алдыңыз, бирок келип чыккан кырдаалга байланыштуу кредитти өз убагында төлөй албай жатасызбы? Банктар кредитти төлөө мөөнөтүн белгилүү бир убакытка жылдырып бере алышат. Бул учурда кредит боюнча төлөмдөрдүн мөөнөтү негизги карызды төлөө мөөнөтү боюнча жылдырылышы мүмкүн. Мында сиз кредит боюнча пайыздарды гана төлөйсүз. Ал эми негизги карыздын орду убактылуу төлөнбөйт. Же болбосо кредиттин негизги суммасын жана пайыздарды төлөбөй туруу мүмкүнчүлүгү менен төлөө мөөнөтүн жылдырууга болот. Кредит боюнча төлөмдөрдүн мөөнөтүн жылдыруу үчүн кредитти алган банкка арыз менен кайрылуу зарыл. Арызда төлөмдү кийинкиге жылдыруу себебин жана канча мөөнөткө жылдыруу зарылдыгы боюнча өзүңүздүн сунушуңузду көрсөтүшүңүз керек. Банктар төлөө мөөнөтүн өзгөртүү боюнча башка шарттарды да сунушташы мүмкүн. Төлөө мөөнөтү кийинкиге жылдырылгандан кийин келишимдин өзгөртүлгөн шарттары менен жакшылап таанышып чыгыңыз. Төлөмдөрдү кайтарып берүү көлөмүнө көңүл буруңуз. Төлөө мөөнөтү кийинкиге жылдырылган мезгил аяктагандан кийин кредитти төлөөнүн жалпы көлөмү өзгөрүлүшү мүмкүндүгүн унутпаңыз. Маанилүү, төлөө мөөнөтү кийинкиге жылдырылган төлөм кайсы формада болбосун кредит боюнча пайыздарды чегерүү алынып салынбайт жана жокко чыгарылбайт.